Жалпы жылкы сүйүүчүлөр үчүн назарыңыздарда адаттагыдай эле аргымак көрсөтүүсү. Эгерде буга чейин биздин көрсөтүүнү көрүп келсеңиздер, биз ошол дагы эле Нур Ислам дыйкан чарбасында турабыз. Бул жерде биздин Кенжебек байкебиз күтүп турат. Ушул жакта жылкыларды, бүлүктөрдү таптап багат экен. Биз угушубузча Кенжебек байке бул айтылуу Мессинин баласы, Саламатсызбы? Саламатчылык. Учурашпай эле калып турабыз. Саламатчылык. Бул жылкыдагы жанагы биздин спорт сүйүүчүлөрү, ошо ат спорт сүйүүчүлөрдү жакшы тааныйт болуш керек. Достук командасында Месси деген бир жакшы бир ушундай бир аттын аты деп айтсак болот. Ал атты Месси деген бир күлүк эмес, эми багы улактын аргымагы тупары деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал аты эми азыр пенсияга чыгып калган. Мындайча айтканда. Бирок орун басары бар экен да. Орун басары Ошорекинин баласы. Ошонун баласы мундагы муну минген балабыз Аман деген бала, ал азыр ишине байланыштуу келе албай калды. Ошорекил улакка түшүп жүрөт. Бул менен азыр жаңыдан көндүрүп атат муну. Быйыл 4 жашка чыкты бул. Бирок ошол атын өзгөртпөй эле Месси деп калтырып койгонуңар кызык экен. Ошорекин анткени ошо Мессини аябай жактырып, ушундай жагып сүйүп калган ат экен. Анан ошонун кулунун алдырып алды. Муну кулун кезинде алып бергенбиз. Өзү да окшош экен аябай Мессиге. Жок, Мессиге бирке баягы бой жагынан да жетпей калды. Келбетин айтам, келбети түспөлдөшүп кетет экен. Өңү окшош, өңү ошондой эле. Кашкасы дагы ошондой эле болуп кетет. Анан бою кичине жапсыраак болду. Бул кайра жакшы болду. Себептен баягы улакты эңгенге жакшы экен. Өзү аябай курчат. Бул тайгазандан тиги тайгазанга чымын куюндай эле кетет. Атасындай эле экен да. Атасындай эле. Бул дагы аябай жакшы. Ошо аттарды омуросу менен түрткүлөп өзүңүздөр эле көргөндө карабайсызбы? Эмтеден эле бул шырам болду баары тең эле. Ошо карасам. Баягы эмесин карабайт да. Артка кетүү деген жок да мында. Өзүн аябайт экен да. Өзүн аябай болушунча иштеп берет. Бул аябай жакшы. Мындагы чоң улакка пока салына элек, эми үмүт бар. Ага дагы балдар сурап атат, салып эмет иштетелик деп. Эми көрөбүз аны дагы. Мындагы келечеги жакшы. Атак. Кенжебек байке мунун атасы Мессини айтам. Бекерден Месси деп коюлуп калган эмес да аты. Ал мындай ошо оюн учурунда мындай буйтаган бир өзгөчөлүгү барго? Бул кандай болуп атат? Тартып атабы ошо? Анын атын деле жөн жерден койбосо керек. Аны деле жанагы Барселонанын футболисти Лионель Мессинин атынан коюлуптур. Топту кандай ойнойт? Тиги Мессини деле билесиздер, улакты ошондой ойнотчу. Укмуш ойнотчу. Андай ат кийинчерээк эле чыгышты. Андай аттар убагында Месси болчу. Бул дагы азыр ошондой. Бул дагы ошондой улакты тим эле жакшы ойнотот. Жакшы эмеси. Мындай Кудай буйрса келечекте чоң ошо биздин Кыргызстандын намын чоң оюндарда, көчмөндөр оюндарында Кудай буйрса сактап берет деген үмүттөрүбүз бар. Бул дагы улакты ойногондо жанагыдай эле Месси деле ойнойт. Жакшы, аябай. Жакшы мунун эмеси. Бая мурун келип тартып кеткенде жылкыларыңыздын баарын тынчы жок эле, ушунча туйлап эле турчу эле да. Анан Мессинин жанында бир аз өзүмдү бул эми токтолду. Бул кичине токтолуп калды. Бирок бар эми баягы кичине чоңоюп калган кези да азыр кичине токтолуп, анын үстүндө көп минилип, бул такшалып калды да, аябай такшалды. Ошон үчүн кичине тынчыраак болду. Атак бул деле жаш кезинде сарайларда талкалап аткан бул деле. Тентек болчу. Тентегинен сарайлар далай талкалады бул деле. Анан ошол бул ушинтип улакка аябай эмет Аман деген балабыз аябай кызыгып жүрөт улакка түшкөндө. Аман деген баягы чабан деси ушундай самап жүрүп, сүйүп жүрүп ушул Мессини тапса, башка эч кимге бербесе керек өзүнөн бөлөк, Албетте, бул деле ошол болот атпайбы, жанагы жакшы көргөн машинең, жакшы көргөн аялың деле болуп калат экен да. Ошондой алкыды. Ушу менен турат, ушу менен жатат. Каякта жүрсө да ушурекини сурайт. Жемчөйүн бердиңерби, тиги бу тынчы жок ушулса сурап карайбыз аттарды ушуну. Багабыз. Убагында илгери айтып коет Кенжебек байке. Гүлүктөр үчүн кызынан, жубайынан кечкен болгон экен, бүт байлыгынан кечкендер болгон экен да. Анан сурайын дегеним, сен ушу жылкынын артынан жүрүп эле ушу багабыз деп жүрүп, үй бүлөңөр артта унутта калбайбы? Эми биринчиден бул мал деп коет, эми
малга эми үй бүлөнү теңеш кыйын. Бул деген мал бүгүн бар, эртең жок дегендей. Анан эми бар андай жерлер дагы болуп кетет. Анан бирок эми алардан ашырбайбыз дечи. Анан бирок тең караганга, тең эметкенге аларды да кызыктырыш керек. Мындай бир үйдөн келинчекти дагы, балдарды дагы баарын тең ушу малга кызыктырса, баарыбыз тең бирдей кызыксак, ошондо баягы тилекке жетет да. Бир үй Жапатырмак болуп, жалпы карасак баарыбыз тең. Алардын да кызыкчылыгына да коюп, бул мындай тигиндей ошо чогуу карашып, бир киши жетишпейт мынча малды караганга. Мындай бирден үй бүлө менен караш керек да. Бул деген эми баягы үй бүлөлүк эме болгондон кийин баары тең баласы болобу, кызы болобу, баары тең текши карасак, ошондо ийгиликтерге жетишет. Месси азыр айтып атпайсызбы, баягы бою кичирээк депчи? Мындай жыл өткөн сайын бою өсөбү же ошончо эле калып калабы? Жок, эми бул бою токтоду. Мунун бою калды, 4 жашка келди. Эми бул туурасынан дагы кетет. Туурасы узунуна кичине өзгөрүлөт. Дагы туурасы өсөт. Анан кийин бул опуртоолуу болуп калат да. Анан кийин бул баягы өзүнө улактан көрүп атпайсыздарбы? Түртүшөт бири-биринен, жөөлөшөт, жана топту жарып чыкканга мунун көөдөндөрү кетет. Ошого бул аябай ылайыктуу болуп келатат да, Кудай буйрса. Жөн эле жана танкадай эле болуп эле топту жарганда жакшы. Танкадай эле төөлөп өтөт. Ошонусуна ошол жагынан бул аябай алдына ат чыгарбайбы деп, жанагы өзүңүздөр деле билип көргөндөй эле жанагы белки кайсыл ат бар эле жана Ахиллести деле көрүп жүрсүздөр, ошо Ахиллестен кем калбайбы деп үмүт бар да. Ашса ашат, бирок кем калбайт. Кем калбайт андан. Ошондой эле түртүшөт, жакшы курчат. Мындай өзүңүз айтып калбадыңызбы, улак тартыш чындыгында аябай оюн, татаал оюн да, түртүшөт, тебишет, жыгылат, тебелешет. Анан мындай аял сезимдер болобу? Ошол оюн бүткөндөн кийин атайын медициналык буларда кароодон өтүш керек да. Албетте буларды дарылаш керек, албетте булардын ар бир эмелерин баарын тең дарылайбыз. Булардын ден соолуктарын чын-чынына аябай карайбыз. Аябай карайбыз. Булар жөткүрүп калса, уже резко эле биринчи чөбүн карайбыз. Чаң чөп салынып калды, ошондон биринчи белгилер кетет, жөтөлгөндөр. Анан калган ден соолуктарын эми мындай тытылып, сыйрылган нерселер эми алар оңой айыгат. Анан берден эми буттарын сакташ керек да. Буттары сухожилиялордун чөйү болушат, ошондой жерлер бар. Ошолордон аларды да айыктырабыз. Вет врачтар бар, ошолор карашат баарын тең. Баарын тең ошолорду көргөзүп турабыз. Кыйын эле. Көп чыгым чыгат андай болуп калса. Ошондой жактары бар дагы. Турга ушу Месси деген ал жакшы ат, мындай оозу жумшак, кайрылган жерден любой жактан кайрылып кете берет. Тургандан бери ушу аттар менен эле алышып, анан кээде сабактарга деле барбай калам. Атамдын айтканын кылам, атам атты мындай кыл, тиндей кыл дейт, ошонун баарын кылам. Өзүм пока жашмын андай нерселерди кылганга. Атам өзү үйрөтүп айтып берет, өзүм кылам. Бул ушул жылкылардын, фермада жылкылардын арасынан ушул эң жакшы ат, анткени атасын деле атага чыккан, өзүнүн деле атын ушинтип чыгарайлы деп үмүттөнүп атабыз. Анан ушуга тренировка кылып таптап, атасындай кылууга аракеттенебиз. Келечекте чоңондо мал доктуру болгум келет, анткени ошо жылкыларды, малды жакшы көргөнүм үчүн ушу малдарды айыктырып эметким келет, ушу вет врач болуп, мал доктуру болгум келет. Чынында Кенжебек байке айтайын дегеним, жылкыларга аябай жакшы шартты түзүп бериптирсиңер. Мындай таза абада, жашыл чөп, биягы көл, айтор аябай кооз жер экен, Ооба. Кийинки ат менен таанышабызбы? Дагы бири бар, ошо экини да тааныштырып кетейин. Бул кличкасы Белка деген байтал. Бул дагы 2 жаш, бул мартта 2-ге чыкты. Бул мартта 2-ге чыкты. Бул азыр табында. Анан кийин өткөндө 2 жол чабылды бул. Бирөөнөн экинчи келип калды. Анан бирөөнөн
жакшы эле алдыда келет эле, анан кийин бирке чото чуркаганы мага жакпай калды. Акыркы курттап чыгарып алдым муну. Өзүм чыгарып салдым. Баягы кичине кырсык-пырсыктарды көрүп калгандан кийин жаман экен. Анан баягы атты ушундай аяп калат экенсиң, анан эметип чыгарып алдым да. Баланы чык дедим курттан. Анан кичине көөп кетти, ошо ызык болду же бирке табы жетпей калды, ушундай болуп калды. Чыгарып алдым. Баягы атты кырсыкка учуратып турбай. Анан өзүм кичине эметип калдык кайым. Эми байгеге Кудай буйрса жетебиз дагы. Үмүттөр көп алдыда. Көбүнчө эле саапкерлер Кенжебек байке гүлүктөрүн аябай сыпаттап беришет да бизге. Баягы илбирсте ичи тартылган, бөрү кулак, бөкөн сан деп. Сиз кандай сыпаттап бере аласыз белканы? Эми бул өзү ургачы мал болгондон кийин эми баягы кыз кылыктары бар эми. Бирок эми баягы кыз кандайча сыпаттуу эме дегенде эле мун аябай эле сыпаттуу, аябай өзү тынчыраак, кичине мындай. Ооба, байкалып туруп. Жакшы мүнөзү, аябай жакшы, тынч. Анын керектүү жерден көргөзүп коет характерлерин. Анысы бар. Анан бирок тигилерге караганда эми тигилер айгырда. А бул тынч, ушинтип жакшы эме. Эми жакшы мунун кыялы. Аябай спокойный өзү. Мунун эми ата энеси жөнүндө айтып кетсек, атасы жанагы эле айтып кеткен Сандасер деген айгыр, Европадан келген, Европадан 2 жолку чемпион экен. Аны мен точно айта албайм, баягы ээсинен айтымы боюнча 2 жашынан, анан 3 жашынан чемпион болгон эме экен, айгыр экен. Анан ал азыр биякта ошо тукум алганга алып келишкен. Жакшы кулундар түшүп атат, тукумдар. Ошонун кулундар дагы көп байгелерге жетишип атат, көбүнчө гөлдүктөр алып. Апасы, энеси болсо эмеден Сухарь деген бие экен. Сухарь деген бие, муну да сатып алганбыз, муну $3000 алганбыз. Сухарь деген бие, ал да аябай келбеттүү, жакшы бие экен. Анын жетишкендиктерин сураганга жетишпей калдым. Анан бирок мага морекил эле сымбатынан эле жагып калды, ошо экин эле жактырып, биринчи көрүп эле жактырып калдым, 4 кулунун ичинен. Анан ошондо эле ушул экин эле жетелеп чыгып кеттим. Бир көргөндө эле жактырып калдым деп атасыз, эмнеси менен тартып алдым да? Эмнеси көзүңүзгө дароо урунду? Эми мага эң биринчиден мунун көөдөн аябай жакты. Көөдөн аябай жакшы. Бул чарчаганды билбейт. Анан бул артында бул задок деп коебуз, жанагы талчок деп. Жакшы, анысы дагы жакты, ушул эки кулун эле жагып калды кулун кезинде. Муну дагы ушу 6 айында алганбыз. Ошондо эле ошо 4 бар экен, 4төнүн ичинен ушул жагып калды, ушул экин эле жетелеп чыгып кеттим. Башкасын караган да жокмун. Анан жакшы мунун дагы эмеси. Эми муну баягы чаап байге чогултайын деген кеп эмес эми. Анан бирке жакшы тукум, асыл тукумдарды көбөйтүп алсакпы деген мааниде болуп атат да. Ошо маңдайына турбаңыз, чаап жийет. Айрым учурда Кенжебек байке, атасы да апасы да таза кандуу болуп туруп, анан баласынан чыкпай калган учурлар да болот эмеспи? Андай да болот, андай да болот экен. Баягы бизде сөз бар го. Жет атасын тартпай жерден сууруган тартат деп. Анан бул дагы баягы ушу жылкы балдарды эле эме болот экен. Баягы аба ырайына, кайсы жерден, ошол жерге да аябай зависть этет экен. Ошол менен дагы көп эмелер болот да. Эми гүлүк кылып чыгарыш бул саапкердин колунда экен да демек, Кенжебек байке. Же өзүндө идиреги болуш керек. Жылкынын эми бир гана келбети ушу каны, азыркы ушу кан аябай каралып атат, таза кандылар бар. Биздин илгерки жылкылар алар деле жакшы болчу. Просто азыр биздики Европаны туурап, биздин ат чабыштын дистанцияларын баарын тең кыскартып, европейский кылып салды. Алар кыска болгону менен зато бул жылкылардын каны баягы күчтүү, суюк болуп, скоросттары аябай катуу болуп атат да. Анан ошого биздин аттардын каны жетишпей чуркалып алат экен. Баягы скорость азыраак болуп калат экен да, булардан калып калып атат. А эгер дистанцияны баягы илгерки деле биздикиндей кылып, марафонский кылып койсо, анда биздин аттарга жете турган аттар жок. Европанын кандай таза канды аты болсо да биздикине жетпейт баары бир. Анан просто дистанция болуп калды да, бу жерде дистанция роль ойноп атат. Булардын эмесине биздин аттар кубалап жете албай калат экен расстояниясына, эмесине, скоростуна. Европанын стандартына аябай мүчөсү келишкен жылкылар да. Эми биздин жылкылар мындай эме болбойт, сөөктүү болбойт, мындай бийик болбойт, биздики кичине жапысыраак. Анан баягы туурасы кеткендер булар
сымбаттуу да, аябай сымбаттуу. Буттары узун, ичке, ошонусунан айырмаланат. Эми булар бирок тоого баса албаган бир эмеси бар. Тоого көп жүрө алышпайт, ошонусу бар экен. Эми аны деле көндүрсө болот да. Эми көндүрсө болот, эми көндүргөндөн кийин баягы жердин шартына жараша мал деле адам деле өзгөрүп кетип турбайбы? Мисалы африканыкы эли кара болуп, европалык ак болуп дегендей, анан булар жооноюп тиги бул болуп өзгөрүлөт экен, өзгөрүп болот экен баары. Жердин шартына жараша болот экен баары. Тыштан алып келебиз деп атпайсыңарбы? Анан Европада багуу кандай болот, бизде багуу кандай болот? Мындай Эми ал эми асман менен жерде аякка салыштырмалуу, эми алардыкы бүт эмелерин баарын тең атайын фирмалар бар, жемин растаган, чөбүн. Эми биздикине караганда жанагы лабораториялары дагы аябай укмуш өнүккөн. Эмне керек тиги бу биз көбүнчөсү биякталар деле көбүнчөсү баягы ошолордун методу менен таптап атышат. Ошолордун жемдерин алдырышып колунда барлар. Анан эми биз биякта эле өстүндө өз эгип чоңойткон эгин, чөп, буудай, арпа, сулуу ошолор менен эле баягы рацион менен. Бирок баары бир бизде баягы Кенжебек байке абабыз таза, суубуз таза. Ошол жерден баягы утуп кетсек керек, европалыктар. Ал жагынан туура айтасыз. Ал жагынан бизге кыйын эле болуш керек. Бизге көбүнчөсү табигаттуу, экологический таза продукциялар да. Ошонусу менен аябай айырмаланабыз. Анан эми тигилердикин билбейм, эми кандай химикат болсо да баягы эмеден өтүшсө керек. Анан бирок биздин жер, биздин сууга баары жетиш жок койсо дейм да. Бул Байталдын кличкасы Белка. Асыл тукум көтөстө бул атайын Байталды дагы 1 жашында алганбыз. Мунун дагы чистый английский порода. Мунун буйруса алдыда жакшы келечеги бар да. Өзү резвый. Кыскасы муну мен өзүм мингенден корком. Берден кайра эле инибиз ким чабат муну? Нурислам чабат. Мен корккон себеби бул резвый, тура албайт. Жаш бал Нурислам бай атка тың отурат. Өзү бала кезинен атка кызыгат. Өзү ушу 4-5 жашынан бери ат минген бала. Анан да вес дагы бул негизи зависит ат чабышта. Вес канча жеңил болсо, чуркап бараткан жылкыга ошончо жеңилдик болот. Күчү кетпейт. Аттагы дайыма бир киши чаап көнгөн жакшы. Бул негизи жайлоого чыкпай, дайыма тренировкада отдельный дельникте турат. Жайгышы, тренировка. Бергенде таза жем-чөп бериш керек. Дайыма кандай суу берип атсаң да сууну карап, чаканы карап таза болуш керек негизи. Кармушкасында эле аштоосуна чөп жем саларды эле аны карап, кандай жем салынып атат. Бүт баарын көгөрү көбөгөн, таза жем болуш керек негизи. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Мен көзү көттөгөнгө көп ишене бербейм. Бүгүн дагы көрсөтүүдө өзүңүздөр байкагандай 3 каарман болду. Бирок менин баамымда бүгүнкү көрсөтүүнүн негизги каарманы Белка болду. Билбейм сиздерге кайсы жылкы жакты, бирок мага Белка жакты. Аябай мындай сыпаттуу, сымбаттуу, ушунчалык сулуу ат экен да. Мындай Белканы карап туруп, мындай түздөлсөң болот экен, ушунчалык мындай грация деп коет эмеспи? Ушул грация аябай грациозный ат экен. Анан Кенжебек байке да мени азыр айтып күлдүрүп атат. Мындай сулуу модель кыздарга окшош деп. Чындыгында модель кыздарга окшош экен. Буттары упузун. Аябай бети эмне деп коебуз? Териси аябай жылмакай экен, Абдан сонун ат экен. Мага аябай жакты. Азыр эми минейин эле деп аткам, бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, үчөө тең тынчы жок экен. Мына чуркагысы эле келип турат экен. Анан азыр мен минсем чуркап келет Кенжебек байке. Ошон үчүн жанына туруп эле, эми адаттагыдай эле коштошууга туура келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, телефондор турат алдыда. Кандайдыр бир сунуш, пикирлер болсо бизге байланышка чыгып, биз менен байланышсаңыздар болот. Биз болсо ошол Москва районунда жайгашкан Төлөк айылындагы Нурислам дыйкан чарбасында эмгектенген мынакей Кенжебек байке, Руслан байке, Мирлан байкенин иштерине ийгилик каалап кетебиз. Сиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрсөтүү аркылуу амандашканча кош айтышабыз. Сак саламатта туруңуздар.